Республикасының президенті Жапаров Садыр Нұрғожиевич. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калайык калкым. Ыйык ала тоосунан алыста, чет өлкөлөрдө жашап жаткан бир боор агайындарым. Элимдин бүгүнкү салтанатына катышып, кубанычына күбө болуп жаткан урматтуу коноктор. Биз мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашырууга кириштик. Социалдык коргоо деңгээлин, билим берүү жана квалификациялуу кесипкөй кадрларды даярдоо, сапатын көтөрүү милдети менен алып урушуп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калкым, мен сиздерге ишенимдүү түрдө баса белгилеп айта кетейин. Кыргызстаныбыздын ар бир жаранын сапаттуу билим алууга, татыктуу жашоого алдыдагы 5 жылдыкта сөзсүз жеткиребиз. Бүгүнкү улуу тарыхый күнүңөр менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жергебизде ар дайым манас урааны жаңырып турсун. Жашасын эгемендүү Кыргызстан. Ура! Салмактуу карап таштап, адам кол салган коргоо күчтөрүнүн өздүк курамы өтүүдө. Бараттык топто аскер бөлүгүнүн командири полковник Мурат Карабаев баштап келүүдө. Мамлекетибиздин аба эркиндигинде коопсуздукту камсыздап. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында мамлекетибиз өтө оор кыйыштарды өттү. Кыргыз элин, кыргыз мамлекетиндеги бардык жарандарыбызды эгемендик күнү менен куттуктаймын. Кудай буйрса мамлекетибиз жакшы жашоого жетип, элибиз, журтубуз башка элдерден калбай жашоого сөзсүз түрдө камсыз кылабыз деген ойдо. Бүгүн эң жакшы маанай мамлекетибизде эркиндиктин белгиси. Мен ойлойм ушундай эркиндик, эгемендүүлүк
өсүп өнүгүү Кыргызстандын кыргыз элибизде түбөлүктүү болсун. Биринчиден бүтүн Кыргызстан элин, жерин 30 жылдык эгемендүүлүктүн көз карандысынын жылы менен 30 жылдык менен куттуктаймын. Бул майрам кыргыз элинин башына келген бакыт болду. Эгемендүүлүктү, мейкиндикти, боштондукту берди. Бул деген бизге абдан чоң ийгиликтерди алып келет, Кудай кааласа. Кыйынчылыктар болду, ага карабастан биз өсөбүз, өнөбүз. Кыргыз тили өссүн, мамлекеттиги өссүн, сакталсын, ишин калсын. Рахмат агай, сизге. Да, бүгүн Кыргызстан эли ушундай чоң эгемендүүлүк 30 жылдыгын белгилеп жатат. Эми эли жутубузга биздин эмне каалашыбыз? Өткөн жылдар оор жылдар болду. Келаткан жаңы жылдарыбыз жакшы жылдардан болсун. Элибиз өссүн, бардык жагынан, илим, билим жагынан, маданият, искусство жагынан өнүгүп өссүн. 30 жылдык бул өтө аз тарыхта, өтө аз убакыт, бирок ошол убакыттын ичинде биз Кыргызстан эл аралык көп коомго кирдик, өзүбүздүн үнүбүз эл аралык аренада бар. Экинчи жагынан биздин өзүбүздүн аң сезимибиз өсө баштады. Өзгөчө ковидтен кийин, өзгөчө Афганистандан кийин ушу эгемендүүлүгүбүздү биз бир көкөлөтүп түшүнөбүз го деген ой бар. Анан келечекте жаштарыбыз ушу Кыргызстанды жакшы бир цивилизованный өлкөгө айланат, өлкөгө өсөт деген үмүттөр бар. Всех граждан Кыргызстана поздравить с 30-летием независимости Кыргызской Республики. Да, 30 лет очень маленький срок и большой срок. Мы прошли очень трудный путь, начиная с легендарного парламента, с принятием гимна, герба, национальной валюты. Вот. Ну и у нас на сегодняшний день 6-й президент. Дай Бог, чтобы наша экономика поднялась и народ зажил спокойно, тихо, без войны. Бүгін жалпы 30 жылдық эгемендүүлүк майрамды атат. Мына биз азыр буюрса Борбор аянтында парадты көрөбүз, бири-бирибиз менен учурашабыз, бири-бирибизди куттуктайбыз деп чогулдук. Мен ойлойм, ушул күндөн баштап мындан ары кыргыз эли оңолгондон оңолгон, турмушубуз жакшыргандан жакшырган, аманчылык эсенчиликте бар болуп, баарыбыз бай боло тургандай заман келди деп мен ишенем. Албетте, бул эч нерсеге алмаштыргыс элибиздин, мамлекетибиздин эркиндиги. Бүгүн мына 30 жылдык улуу чоң майрам элибизге кут болсун. Намысыбыз бийик болсун, наркыбыз улук болсун, чек арабыз бекем болсун, элибиз эсен болсун дегим келет. Бул эгемендик үчүн ата бабаларыбыз эчен деген кылым бою күрөшүп келген. Өзүбүздүн жерибиз бар, биз ошону менен сыймыктанабыз. Кыргыз элин бүгүн 30 жылдык эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Элибизде дайыма жакшылыктар болсун, токчулуктар болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун, эң негизги өлкөбүздө стабилдүүлүк болсун. Ошонун бардыгы биригип туруп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө биз жетишелик. Баарыбыз биригип, баарыбыз бир муштумдай болуп, аракет кылып. Бүгүндө көтөрүлүп атат. Спорт жагынан жакшы болуп атат. Олимпиада көргөзүлүп, культура жагынан биздин ырчылар, артисттер көтөрүлүп атат. Коргоо жагынан куралдуу күчтөрүбүз алдыга жылып атат. Эң биринчи ушул эркиндикке биз кыргыздар кылым карыткан кыргыз эли канчалык асап менен, канчалык кыйноо менен жеттик ушул эркиндикке, эгемендүүлүккө. Эң биринчи ушул эгемендүүлүк майрамыңыздар куттуу болсун, аман эсен болгула. 30 жыл ичинде бир топ ийгиликтер жаралды, бир топ кемчиликтер болду. Бирок ошонун баарына карабай иш кылып ушул майрамды биз бүгүн мынакей азыр ушу Ала тоо аянтынан кетип баратам. Абдан сонун аскер парады болду. Абдан
жогорку кеңеште бар жогунун баары элдин баары баягы мурункудай Советтер Союзунун тушунда ушинтип ар бир мекеме өзүнүн лозунгун көтөрүп алып чыгып ура деп кыйкырышып ырдашып ошончо эле ошол Советтер Союзуна окшоп калды кээ бир жерлери. Бирок негизи мына ушундай майрамды ушундай өткөргөн жакшы болот да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим. Жалпыңыздарды бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктап кетмекчимин. Жараткан мекенибизге ар дайым жар болсун. Мекенибизде эркиндик, тынчтык, саламатчылык, ыймандуулук ар дайым жай берсин. Эгемендүү Кыргызстан ар дайым бийиктей берсин, желегибиз ар дайым желбирей берсин. Мекенибиз бар болсун, элибиз аман болсун. Ассаламу алейкум. Жанга кубат Кыргызстан. 30 жылдык мааракебиз кут болсун. Ойдогудай жакшы күндөр туш болсун. Денибизге айкөл манас дем кошуп, элибизге бакыт деген куш болсун. Жайнап турган жашыл жаздай үнү бар, жарашыктуу гүл төшөлгөн төрү бар. Төгөктүн төрт бурчундай төп келген, төрт канаттуу Бишкегимди көрүп. Сүрдүү айыл, атын алып Лениндин, бир заманын камтып келет элиндин. Обада атын айтсаң жарашат, Кока-Кола жана Кыргыз темирдин. 1938 жылы түзүлүп, 59 жаш. Өртөйгөн октябрь. Көңүлгө көтөрүп тазаланган тапканыр. Дем күч берип өмүрүн кырдырып, денсаулыктын гүл бакчасы мактабыл. Бишкек шаарынын эң жаш канатуу